Uymanın andan keyin men gördüm kinonu göstey жылганын азыр таң калып жатам суктанып монунда ишти кылганын мунун баарын албетте байкен мекен үчүн деп турганын мен да тилейм ишиңиздин бийикти көстөй жылганын бирок байкин жалгыз эл эмес нурнускан эжем жандаган жалаң ийгиликтерин арынаган ушунча иштин ичинен сонун ишти тандаган бу силердин жасаган эмгегиңерге таң калам ишиңерге ийгилик эсен аман жүргүлө элди журтту сүйдүрүп бийик тоонун балдары бийик болот турбайбы бийикти кылган ар бир иш ыйык болот турбайбы ыйык кылган жумушта андай болсоң адамдар сылык болот турбайбы сылыгандай уулдардан ага туулган элимде үмүт болот турбайбы бийик жердин үстүндө күлүп минген жигиттер күлүп болот турбайбы андемесең о байкең ак тилектиң ырдайла ишиңер ушул тоодой буйруса бийик болсун деп тилейм ар бир кылган ишиңер ыйык болсун деп тилейм абасындай бул жердин таза болсун деп тилейм жасаган ар бир жумушуңар нака болсун деп тилейм алганыңар Кыргызстан жалаң бата болсун деп тилейм мына кыргыздарда ким айтат билесиз да эмне айтат арча өскөн жерлерде микроб болбойт деп айтат микроб жок жерлерде саясат болбойт билесиз андайды кыргыз көп айтат саясат деген билесиз негизиң акылмандар кеп айткан саясат менен колбасанын эмнеден жасалаарын билгенде эч ким жолобойт эле деп айткан саясаттан тышкары шаарда калды жанагы саясаттын ызгары тазалар келди топтолуп мынабу жерде бүт баары таза жерде эч качан адамдын болбойт душманы анда Нурнускан эжем экөөлөп могу жаш балдарды жетелеп силерге аманат кылып ата энелер балдарын берип жатышат анда бак кылаңанып көпөлөп асыл жолду үйрөтүп акын жолду үйрөтүп бийлик эмес калкына жакын жолду үйрөтүп бетмандай эмес манастай баатыр жолду үйрөтүп человек паук деген жок биякта честный жолду үйрөтүп местный жолду үйрөтүп алар менен олтуруп диалог кылып сүйлөшүп буйруса ийгиликтерге силерди жетет деп ойлоп жатамын туура жолду мен көрүп эсептеп ойлоп жатамын ал эми мынабу жерге келгендер ак батасын бергендер апалар жана аталар баарыңар берчү батаңар ушундай керемет жерде баарыңар керемет узак жашаңар эми эртеден бери карата акын деген ырдасаң 6 саат болсо да төгө берет экен да олтургандар балли деп көрө берет экен да просто болут алып кеткендер байкатпай туруп ичинен сөгө берет экен анда уруксаатты берсеңер ушуну менен кетем да ырымдын ушул аягы айтылбай калды каягы айта берсең алынын жанагысы жанагы баягысы баягы 6 саат болсо да акындардын ырынын түгөнбөйт экен аягы анда ээлеп албай сахнаны биз таң этекти көздөй таялы мен да бүрөнүн баласы бакылдатпай кечкери гана бир болду Harald Hoefkes en Frans Arnold.